Sen дайыма акыйкаттын жолунда жүрө турган болсоң, анда бүт калайыкты махабаты сага келе берет дейт. Адам адамга жагынам эмес, урматтуу бир тууганым, Кудайга жагынам деген сөз менен түшүнүк менен жашай турган болсо, иншалла Кудай Таалам ал адамды бардык адамдардын жүрөгүнө, көкөрөгүнө махабатын берип коет. Адамдарга жагынам дегенде көп адам көптүр, алар бана жагыныш кыйын, а бирок Кудайга жагынам деп акыйкаттын жолунда, акыйкаттын изинде кете турган болсоңуз, иншалла Кудай Тааламдын элдери, журтту бардыгы сизге өздөрүнүн махабатын берет деген сөз келип чыгат. Бул боюнча имам Ахмадтын окуясы көп айтылат. Имам Ахмад бин Хамбал өз убагында Кур'ан-ы Карим жөнүндө туура эмес акыйда таралып, Кур'ан-ы Карим махлук деген сөз айтылган учурда махлук эмес, ал Кудайдын сөзү деген акыйкат сөз үчүн көптөгөн сыноо кабылынган. Ошол сыноонун бардыгынан адам жеңип чыккан. Адамдардын бардыгы имам Ахмадты азырга чейин жакшы көрүп, имам Ахли Сунна вал Жамаа деген ат менен эмне бардык урмат сыйлап көрүшөт.